Актала районундагы Үгүт айылынын жашоочулары райондогу башка айыл өкмөттөрүндөй эле дыйканчылык менен бирге мал чарбачылыгы менен алектенишип, тиричилик өткөрүшөт. 1994 жылдары Союз тарап колхоз совхоз жоюлуп дыйканчылыкка өтө баштагандан бери өз алдынча эмгектенип келаткан фермер Бактыбек Эсенкулов атайын үлүшкө ээ болбосо да, эбин таап, чарбасын кеңейтип иш жүргүзүп келет. 1993-94 жылдары дыйкан чарба кылып уюшулганбыз. Чөп чарды жийип алабыз. Быйыл чөп чарыбыз жакшы эле. Былтыр ушул маалда жут болуп, биякта кар калың түшүп, кайда суук болуп, мал отура албай былтыр аябай кыйналганбыз. Анан быйыл кенен чөп 150дөй бар жандык. Уй малдарынан бар бир 20дай. 200 жылкы бар. Эми бул ошо дыйкан чарба болгондон кийин 9 бүртүганбыз, ошо 9 бүртүганымдыкы. Жекеле меники эмес ба, ортодо. Ошону чого чараны ушу сарайда багабыз. Эми жазкы жумуштар келатат, эми мукташтык айыл өкмөттүн эмелерине эле катталдык. Баягы бизде проблема эле солярка үрөөн эмеспи. Өзүбүздүн жерибиз дагы кыртыштуураак эмес. Көп түшүм бере бербейт. Баягы илгеркидей удобрение жок, муктаждыгыбыз бар. Ошо удобрение жагы эме болуп атат да. Илгерде эле биздин ушул Үгүт айыл өкмөтүндө жерлер жакшы эле түшүм берчи. Анан улам арыктайт экен жер. Бул баягы бул малдын ыкыктарын чачып атабыз, бирок анча да болбой баягы эме жанагы удобрениялар жетишпей атат. Жер семирткичтер жетишпей атат. Ошондон арзаныраак деп бул телезордон көрүп атабыз. Ал арзан болгудай эмес экен. Бирок арзан болбосо да алып келсе биткеден алат элек. Баягы полностью жеткизбесек дагы 1 гектардан 2 гектардан эле жер айдайбыз. Биздики жерибиздин кыртышы аз болуп деп айтып атам, көп айдабайбыз. Көбүнчөсүн башка жактардан сатып алмай, айыл өкмөттөрдөн. Жашоо шартыбыз жакшы эле, жаман эмес. Элдикке деле оңолуп келатат. Чындап көңүл бурсак, жашылча жемиш өстүрсөк деле болот. Жакшы эле өсөт бизде. Бир аз гана жалкоолук кылып коебуз деп ал моюнга алат. Өзүбүз кайра жалкоо болуп баратабыз. Жакшы эле. Иштесе эле жакшы болот. Иштесе эле жакшы. Илгери ушул биздин айыл өкмөткө тиги өзбек туугандарыбыз келип жер жемиш айтачу экен. Бул жерде чоң аталарыбыздын жерлери бар, барат алаңыз, Мыкачы жакта ошо кишилердин аттарынан коюлган жерлер бар. Дарыбыздын эң чоң 16 килограммга чейин барыптыр. Анан биз жалкообуз, бүт барышат ушул жерден. Азыр айдабайсыңбы? Азыр айдабайбыз. Азыр акча көп да сатып алабыз. Эми сатып алабыз деген эмес, бул жалкоолукка баратат деген ойда. Жаштын баары эле, жаштар деле айылга токтойн деген эч кимиз жок. Бүт эле шаарлап эле. Бирок айыл өкмөт жетектеп бир кайра жолго койсо ошол маселе. Эми айыл өкмөт колдон келишинче аракет кылып атат. Өзүбүздөн эле кетип атат го. Эми иштегендер бар, баягы башка айылдардан көрүп атабыз, бир 5 соттук, 4 соттуктан жерлерди ошо помидор бадыраң айдап эле 40-50 миңден түшүргөндөр бар болуп атат. Ошолорду да көрүп атабыз. Анан биз жакта бир жери дагы суубуз тартышыраак, чындыгын айтыш керек. Нарын суу жаныбыздан болгону менен сууга жетишпейбиз. Моякта баягы састын суулары келет, булактан чыккан шорлуураак мындай Нарын арык деген жерибиз бар эле, аны какчап эле келатабыз. Жогору жакка чейин бардык, эми мындан ак үйгө чейин жеткен жокпуз. Ошо өкмөттө болсо айтканы менен өкмөттүн же өзүнүн техникасы жок болгондон кийин ал кишилердин тиги чамасына келбейт экен. Бир 2 километр, 3 километр жерге канал кастырып, көп моякта дыйкандардын жери калды суу чыкпай. Нары суудан алчу элек. Алыштын башына алып кетип, суу башка жакка ооп, каналдарыбызды жеп кетип. МЧСине деле баары жагынан эле айтылып атат. Өкмөттөр айтып атат, ала дыйкандар айтып атат. Ошолор суу чыгарып берсе, бир 150 гектардай жер бар моякта. Чечилбеген маселе суу турбайбы? Чечилбеген маселе ошо суу болуп атат. Ушул аяк өрөөндүкү да, нарын арык деп коет. Бул Актал менен Үгүттүн чектесинен бери көздөй көп жерибиз бар. Ошого нары суу чыкпай калып, жердин баары калды карап эле. Үгүт айылына кире бериштеги мына бул көзгө урунчу 3 кара сууга өрдүк каз өңдүү канаттуулар күн жылгандан тарта келе баштайт. Айыл ичинде жаз алды менен жазгы талаачылык иштерине даярдык көрүлө баштаган. Эң алды менен эле айдап себүү иштерине зарыл делген техникалар кароодон өткөрүлөт. Азыркы тапта комбайн тракторлор оңдолуп, түзөлүп, 20 чакты эмгек шаймандары бар. Көп жылдан бери трактористмен. Быйыл депутат болдук. Айылда 20 техника бар. Анан 2 бригада болуп иштейбиз. Убагы менен дыйкандарды камсыз кылып, азыр кичине ремонт кылып атабыз техникаларды. Жасында жер айдоо, андан кийин чөп тырмамай, чөп чап, күзүндө
комбайн бар, комбайн менен эгин чабабыз. Бул техника жетишпейби? Элге жетишет. Техника менен элден эмес жок да проблемасы. Үгүт айылы өтө чоң эмес чакан айыл болгондуктан айдап себүү иштеринде коңшу айылдардагы дыйкандарга дагы жардам берүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Элдин жумушун аткарып, бир чет өзүбүздү багып, ошону менен окат кылып атабыз. Эми мукташтыктар деле азырынча муктаждыгы жок нерсе жок го. Баарыбыз деле бар. Кээ бирибиз кредит алып, могу тракторлорго дөңгөлөк салып атабыз. Анан эми арзан бул трактордун запчасты аябай кымбат болгондуктан элдин услугасы баягы элге карап арзаныраак коебуз. Анан сыртка чыгып иштегенге туура келет. Сыртка чыгып иштеш үчүн ал деле өзүнчө бир проблема болот экен. Анан эми могу запчастан бир жеңилдик болсо, могу жеңилирээк кредиттерден, процент аз кредиттер болсо ошолордон берилсе, анан биздер деле могу техниканын өзүн коюп, өзүнө кредит алып запчасть алабыз. Элден түшкөн услугага запчасть алууга мүмкүн эмес. Себеби баары эле убагында акчасын бербейт. Анан элде акча жок болот. Анан ошол биздер деле кыйналыш менен эле окат калабыз ошо. Бул жылдуу канчадан болот төлөмдөр? Төлөмдөр биздики гектарына 1000 сом. Айдап, тырмап, сепкени. Полный операция да. 1000 сом, 1100 сом болгон услугабыз ошол. 1 гектарга. Анан ошол 2 бригада иштейбиз айылда. Айыл өкмөттүн балансасындабы тракторлор? Жок, менчиктер. Айыл өкмөттүн балансасында техника жок. Айылдыктар чарбачылык иштери менен бирге эле ишкердүүлүк ишине дагы ык кое башташкан. 5 киши иштейбиз. Негизги продукциябыз бул жер төшөктөрдү, подушкаларды чыгарабыз, килемчелерди жасайбыз. Анан айыл элинде жанагындай заказдар түшөт, көйнөк кеше, майда чүйдөлөрдү дагы тигип беребиз. Үкү топу, кыргыз кийимдерди дагы тигебиз. Анан эң негизгиси биздики эми өзүбүздүн эле каражат, өзүбүз ушу марафон кылып ачып алганбыз. Анан ошол жерден кичине салым кошулган, ошол эле ишти, ошол жерде топтолгон акчаны эле көбөйтүп булам материал алып келип кайра сатабыз. Анан негизги проблемабыз бул өндүргөн продукциябыздын баары Карска кетет, кайра аны күтөбүз. Анан жайыраак болот негизги ишибиз. Буга чейин шаарда иштеп, киреше табуунун ыгын билип калган айыл тургуну Нурдин Карыпбаев ишкердүүлүк ишин айыл ичинде деле өркөндөтүүгө боло тургандыгына көзү жетип, мына минтип айымдардын башын кошуп иш жүргүзө баштады. Нуул келин атайын уш жерге келип, кичине кол өнөрчүлүгүн ачып, уш жерде иштеп, эки үч үй бүлөнү дагы жумуш менен камсыздандырып, ушинтип оюларды, жакшынакай ушул оюну да уулум өзү ойлоп тапкан да. Анан ушу кыргыздын нукура оюларын төшөктөргө киргизип жакшынакай тигип атат. Элдер заказ берип алат экен, муну да кызыгып атат. Жаштар да ойлонуп калды. Шаардан көрө айылда жумуш, мындай жумушту ачса болот экен деп. Ошентип жакындан тарта жакшы саамалык катары иш кыймылы жүргөн бул ишканада бир топ адам иш менен камсыз болуп, эмгек акысын ала башташкан. Негизи мен шаарда ушу 2 жылдан бери шаарда иштетип, ушу цех ачып иштетип жүргөм. Анан ушу айылга келип, айылда деле ушу иштетсе болот экен көрсө, ушу биз келгенден баштап уже жакшы эле элдер дагы жакшы көнүп калышты, уже баарына жакшы эле болот болуш керек. Айылдан шаарга барып иштеп тапкан акчаны бияктан таап атышат. Биз дагы ошо иштеп бияктан элдерди көндүрүп, бир сыйра баарына үйрөтүп жасап баштадык. Анан ошо бирден бири проблема мындай болуп атат да, ушундай ишканалар көп эле экен. Бирок ошол өткөрүү жагы, ошо продукцияны өткөрүп киреше табуу жагы кыйынга туруп аткан жок. Силерде кандай бул маселе? Мен 2 жыл айтып атпайм, ошо 2 жыл мурун ошо иштешип буну менен казактар менен ошо биргелешип, казактарга көп катарларым, клиенттерим бүт баары тең ошо Казакстанда прямой эле ошо Казакстанга алып барып тапшырабыз. Ата клиенттерим ошо заказ менен иштейбиз да. Биз биринчи заказ берет. Ошо 100дөн, 500дөн, 1000ге чейинги жакшы заказдар келип калат. Ошондо чогуу эле ошо материалдарын өздөрү тандап берген, чыгарып өзүн ошо алардын эмесин талабы менен чыгарабыз. Аякта кымбатыраак болсо керек. Бияка караганда кымбат. Аякта казактар көбүнчө мындай тикпейт деле болуш керек. Кызга септеп ошо той өткөргөндө кыздарына берерге ошо карата эметилет. Бул төшөктүн дагы аябай түрлөрү дагы көп. Ошо жаңы ошо бизде азыр королевский деген төшөктү тигип чыгарып атабыз. Ошо кымбат төшөк 1,5 миңден. Казактарга кетет.
мунун баары тең ошо Казакстанга заказ алганбыз, ошо буюрса ошо жака жиберели деп тигип атабыз. Шаарга караганда биякта кичине баска турганыңан көп акча кетпейт. Бир чети жакшы экен. Азыр жаштар да шаарда квартирага төлөп, продуктыларга бүт эле сатып алып жеп атпай, ошон үчүн аятта акча тапкан менен кайра көбүрөөк чыгым болуп кетет болуш керек деп ойлойм. Жумасына айлыгын берип турабыз. Жумасына эсептешебиз. Ошо иштегенине жараша, кимиси көбүрөөк тиксе көбүрөөк акча алат. Ошондой эле элет элдин муктаждыгына жараша тегирмен иштетилип, ун талкан даярдап алам дегендер үчүн кеңири шарт түзүлгөн. Чакан айыл болгондон кийин жумасына 2 күн тартам. Тегирмен 2,5 тонна алып суткасына. Ошо 6-чы дем алыш күндөрү 2 күнгө ошо элди көндүрүп коебуз, ошо маалда келип тартып кетишет. Эртең менен кечке 2 күн. Шуну суткасына 2,5 тонна un чыгарчу тегирмен. Сайыстын убагында 70-жылы курулган экен. Ошо үлүшкө тараганда ошону сатып алдык эле. Анан бизенден un чыгат 1-2 сорту менен. Сыртта дравлика бар, андан талкан тартышат, адыра тартышат, шак тартышат. Ошо жумасына 2 күн тейлейм элди. Дравликаныкы 1 сомдон килограмм. Ундук элеп тартканы 1 сом 50 тиын. Элебей тартканы бияка түшүп турат. Анысы 1 сом 30 килограмм. Айтылуу Тоо Булбулу Залкар Талант Мусабаевдин ысмын алып жүргөн орто мектебинин имараты эски болгону менен анын ичинде бир топ иштер бар. Бул мектепте мугалимдердин таянганы мектеп парламенти. Акыркы жылдар ичинде өзүнөсү башкаруу демилгеси менен ар тараптуу иш-аракеттери колгонууда. Биздин мектепте негизинен билим сапатын жакшыртуу боюнча мугалимдер арасында алгылыктуу иштер бар деп айта алам. Себеби биз жаңыланган метод менен ушул ар бир предметтерден айлык жүрүштөрдү өткөрүп, жалаң интерактивдүү окутуунун негизинде балдарга билим берип келе жатабыз. Ошонун негизинде натыйжада жетишкендиктер бар деп айтсам болот да. Мисалы, сентябрь айында жыл мугалими конкурсунда биз райондук конкурста 1-чи орунду Чоторова Гүлнур жеңип алып, областтык конкурста 2-чи орунга татыды. Андан сырткары ушул химия сабагынан өзүм сабак берем. Химия сабагынан жыл сайын райондук олимпиадаларда 1-чи орунду 2ден окуучу жеңип алып, областтык олимпиадаларда 2-чи, 3-чү орунга татыктуу болуп келүүдөбүз. Андан сырткары 6-чы класстар арасында олимпиадаларда да жетишкендиктерибиз бар. Жана 6-чы класстар Түрк лицейине тандоодо биздин окуучулар ар дайым бюджеттик орундарга ээ болуп, азыркы натыйжада 3 окуучубуз ушул бюджеттик орундарда 25, 50 жана 75% менен окуп билим алып жатышат. Негизинен ушул мен өзүмдүн иш тажрыйбамда ушул азыркы учурдагы билим сапатына коюлган талаптар жана ушул интерактивдүү сапаттык билим берүү программасы ушул абдан жакшы экендиги байкалып жатат. Себеби ушул балдардын жанагы мындай сүйлөй албаган жана өзүнүн оюн ачык айта албаган балдар үчүн бул метод абдан жакшы натыйжасын берет экен. Окуучуларда сүйлөө решти өстүрүү жана өзүнүн жана оперордук билимине таянып билим берүү бул ушундай кичинеден болсо дагы ийгиликке алып келерин биз байкап жатабыз. Андан сырткары биздин ушул билим берүүдө бизде көйгөйлөр дагы бар. Мисалы, азыр сааттарды кыскарткан, ошол сааттардын негизинде программа менен окуу китептеринин дал келбестиги дагы ушул бизде аябай тынчсыздандырат. Жана ушул билим берүүдө биз аябай кыйналабыз. Себеби материалдар оор, материал көп, саат аз, анан окуучуларга жеткирүү өтө кыйындыкка туудурат. Бирок ошого карабастан биз аракет кылып ушул маселелерди сунуштап айтып өзүбүздүн ойлорубузду жазып атабыз. Анан бирок башка деле мектептерде ушундай проблемалар бар экендигин мен башка мектептин мугалимдеринен угуп пикирлешип атам. Анан билбейм кандай болот кийин келечеги. Бирок биздеги китептер менен программалар дал келбейт. Программа оор.
Мектепте алыска аймак болгон соң бир топ эле чечилбей жаткан маселелер бар. Ошого карабай изденүү менен жаралган ийгиликтердин болуп аткандыгын да көрүүгө болот. Биздин мектепте жалпы мугалимдердин баардыгы эле жакшы ийгиликтерге жетишип эмгектенип келе атышат. Анан жалпысынан мектептин ийгилигине, мектептин жетишкендиктерине токтоло кетсем, былтыр биз ошо район аралык семинар өткөнбүз. Ошондо баардыгыбыз ошо класстарыбызда, кабинеттерибизде жаңы үлгүдө бир жаңычыл жаптып чыктык баардыгыбыз тең. Анан эң негизги ошо сабак өтүүдөгү, ошо сабагыбызга колдоно турган эң негизги бир жаңы жаңылыкты киргиздик. Бул биз баалоо экранын алып чыктык. Баалоо экранында биз атайын критерийлерди жайгаштырганбыз. Ошо кайсыл учурда коюлуш керек, кайсыл жерге кандай баалоо кетет. Анан окуучулардын өзүнүн катар номери бар. Журнал боюнча жайгашкан катар номерине биз ар бир окуучу өзүнүн катар номерин билгендиктен ошо сабак учурунда эле биз ар бир этапты баалап окуучуга балл берип кете беребиз. Ал балды окуучулар өздөрү келип эле ушул баалоо экранына жайгаштырып, сабактын жыйынтыгында дагы бул мындай ачык айкын бааланып калат да, окуучунун билими. Өздөрү ошо жыйынтык баасын чыгарып, мен мисалы үчүн бүгүн сабакка момундай деңгээлде катыштым, ошого жараша мен ушундай баа алдым деп. Ушул баалоо экранын алып чыкканбыз да, негизги ийгилигибиз болуп. Англис тил сабагы боюнча райондук, областтык жыл мугалими кароосуна гана катышып келе жатам. Мындан жаңы иште да бир ошо кароосунакка катышып, райондук масштабта барып, ийгиликке жетишип, ошо райондун билим берүү бөлүмүнүн грамотасына ээ болуп келгем. Ал эми быйыл экинчи жолу барганда биринчи орунду алып, Нарын областтык кароосунакка жолдомо алып барып келдим. Бул сентябрь айында барып келдим. Барып аяктан да ийгиликке жетишип, ошол жерден экинчи орунду камсыз кылып келдим. Эң негизги айтып кетчү нерсем, ушу 6 жылдан бери Тынчтык корпусунун волонтерлору менен иштешип келдик. Былтыр акыркы волонтерубуз менен иштешип кетти. Бул окуучуларга аябагандай жакшы стимул берди. Окуучуларыбыз аябай кызыкты, кызыгуусун ойготту. Анан райондук олимпиадаларга барганда ошо ийгилик жаратып жүрөбүз. Былтыр дагы бир окуучум экинчи орунду алган, быйыл дагы экинчи орунду алды. Айыл ичиндеги социалдык объектилердин бири айылдык бала бакчага кабыл алынган балдар 2 тайпага бөлүнүп тарбияланышат. Негизги муктаждыктар чечилип, уктоочу бөлмөсү, тамак ашы талапка ылайык чечилгени менен бөлмөлөрдүн тардыгы бир аз ыңгайсыздыкты жаратат. Мектеп алдында бала бакча болуп ачылганбыз. Абдыраева Салтанат ачкан. Андан кийин 2010 жылдан баштап ушул мекемени берди. Мекемени бергенде көп жакшы нерселерге жетиштик. Мирскодон каралып атат, Аристен каралып атат. Бардык губернатордон кровать келди 40 бала, 40 орунду. Анан бул жер негизи 45 орундук болчу. Балдарга 40 орунду кровать келип ушуга жатып, мурун болсо ойноп жүрүп уктай турган бала бакча болчу. Азыр болсо биз жатып 2ден 4кө чейин жатып атабыз. Жакшы жетишкен жагыбыз ушул. Анан Мерскодон мындан продукты келген. Продукты келип атат. Быйыл да ошо Мерскодон каралып атат. Мерскодон күрүч, май, ун келди. 3 маал тамакка өткөнбүз. Ошо Мерсконуку бир жакшы жери, бир эртең мененки жок дене бир маалкысын алып тамагын берип атабыз. Жетишпеген жагыбыз ушу кичине анча-мынча кроваттарыбыз жетишпей атат. Анан могу комнаталардын тардыгы болуп атат. Майрам болгондо кроваттарды жайып коебуз, кайта майрам болгондо жыйнап коюп туруп көшөгөбүзгө, биягыбызга, балдарга концерт коюп берип турабыз. Жалпысынан алганда Үгүт айылын эле ынтымак менен биримдикти башкы орунга коюп, башкалар өңдүү эле жөнөкөй турмушту баштан кечиришүүдө. Айыл өкмөт башчысы аял киши болсо да, элет турмушун көтөрүү үчүн колдон келген аракетин көрүүдө. Эркектер менен теңтайлашып, ошолор менен аралашып иштеш оорураак экен. Анан бирок иштейм деген киши иште алып кетет. Эркек бала ооругач болобу? Эми азыркы заманда аялдар чоң күч болуп калып атыкпы? Иштеп аткан убактардан бери колдон келген аракетти кылып атабыз. Атап айтканда, мисалы 2010 жылдан баштап ушу бала бакчасын тарттыңыздар Өгүттөгү. Ушу бала бакчада эски сельсоветтин имараты болчу, ошонун муниципалдык менчикке документтерин бар фондко сыймыштоодан бери өткөрүп, Госрегистрден картасынан бери чийдирип, кызыл китебинен бери алып туруп ушул бош турган имаратты бала бакчага берип, республикалык каржылоого киргизип,
учурда 16 киши, ошо 2010 жылдан бери карай 16 киши кызмат орду менен камсыз болду. Андан тышкары бизде кошун айлыбыз бар. Байгөнчөк дагы биздин аймактын экинчи айылы. Ал жерде 11 жылдын январь айынан баштап бала бакча иштедик. Ал жердеги бала бакчада болсо имарат 60-жылдарга чейинки курулган эски мектептин имараты. Бирок ошондой болсо дагы ошо элдин күчү менен, айыл өкмөт тарабынан берилген жардам менен ал жерден дагы 11 жылы дагы 16 киши кызмат орду менен камсыз болуп, ошо баягы элдин арасында дагы бир жагынан дагы ошо бала бакча ачылган убакта ошо бала бакчанын кызматкерлеринин билим берүү системасындагы айлыктар көбөйүп калып, ошо элдин ошо иштейбиз деген бир демилгелери өтө көтөрүлүп, кызмат ордун талашкан кишилер болуп аябай жакшы болду. Ошо мен негизги мындай айтып кете турган нерсем ошол 34-35 адам жумуш менен камсыз болуп жакшы болду. Бир жагынан эл жумуш менен камсыз болду, экинчиден ошо учурдун талабы экен. Азыр жалпы республика боюнча ушу балдар бакчаларынын кайра башынан ачылып атпай, анан кийин ушу биздин айылдарыбыз кичинекей болсо дагы бир айылыбыз 180 түтүн, бир айылыбыз болгону бир 140 түтүн кичинекей эле айылбыз. Ошондой болгон күндө дагы мисалы үчүн биз сыймыктанып айтып кетет элек, ушу айылда азыр биз да балабызды беребиз деген очередке турган балдар болуп атат. Анан кийин бала бакча болгон негизи мектеп үчүн дагы негизи эле келечек үчүн аябай жакшы нерсе экен. Орчундо айтып кете турган нерсе ошол. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, ден соолук комитетинин алдындагы кийим тигүү цех иштеп аткан. Мында дагы 4-5 айылдын кыз келиндери жумуш менен камсыз болду. Кошун айылда болсо провондун линиясы менен жунтучу цехтер ачылган. Ал жерде да иштеп атышат. Үгүт айылы үчүн эң көйгөйлүү нерсе ушу айылга кирип келатканда көрдүңүздөр, көпүрө бар, чоң көпүрө бар. Нарын Тоостуроо жолундагы көпүрө деп айтылат. Бул анан көпүрө 2012 жылы март айында билесиздер, Акталада чоң катуу сел кыянын каптоолору болбодубу? Анан ошол сел каптоодо ушу көпүрө дагы аз жерден калды да. Негизи көпүрө 54-56 жылдары курулган көпүрө, жашы деле жетип калды. Анан болгону бир жолу 90 жылдары опорный эмелери бир сыйра оңдотулган, опоралары бир тарабын опорасы оңдотулган, анан ошо ойдон турган. Анан ошо 2012 жылдын жазындагы селде көпүрөнү аз жерден алып кете жаздады. Анан ал учурда болсо ошо элдин күчү менен, андан тышкары плуат, анан ДЭУ мекемелеринин жардамы менен габион сеткаларды таштап, баягы элдин айткан улуу кишилердин кеңештери менен бактарактардан бери кыркып таштап, ошол жерде эптеп көпүрөнү суу ташкынынан алып калганбыз да. Анан ошо 2012 жылы вице-премьер-министр келип ушу көпүрөнү республикалык деңгээлдеги чрезвычайный ситуация деп эмеге киргизип кетишкен. Анан көпүрөнү оңдойбуз деп. Анан ал жылы даже проектно-сметная документация жасаганга акча жок делип, анан ошо ойдон калып калды. Анан эми 13 жылга карата дагы республикалык телевидениеден келип дагы кайрылуу жасаганбыз. Анан кийин бүгүнкү күндө болгон маалымат ушул болду. Проектно-сметная документациясы даяр болду. Ал эми капвложенияге киреби кирбейби азыр ошол боюнча дагы жооп ала албай турабыз. Анан эң көйгөйлүү маселе бүгүнкү күндө ошо жол катнашы үзүлүп калган турат. Көпүрөнүн акыбалы өтө оор болуп турат да. Ошентип бул жолку иш сапарыбызда Актала районунун Үгүт айылындагы элет турмушу менен жакындан таанышып, токпейил тартып жашоо кечирип жаткан айылы менен баарлашып, жылуу маанайда кайттык.